жараткан зат Алла, бүткүл ааламды жараткан учурда ошолор менен биргеликте биринчи Алла субханаху ва таала бабур рахма деп, бабу тауба деп тооба эшигини Алла таала жараткан. Бир эшикти жаратып койгон, ал тообанын эшиги. Анын аралыгы 70 жылдык жөө баса турган бир аралыкчалык кенен аралыктагы бир эшикти жараткан. Ошол тообанын эшиги адам баласы үчүн ачык боло берет. Ким эле Аллага тооба кылса, кандай күнөөкөр болбосун, кандай жашоосунда бузукулук менен алектенген адам болбосун, бирок эгерде тооба кыла турган болсо, чын жүрөктөн Алладан кечирим сурай турган болсо, ошол адамдардын тообасын Алла таала кабыл кыла берет. Бир күн эртең менен туруп карасаңыз, күн чыгыштан эмес, батыштан чыгып калаткан учур келет. Ошого чейин ошол тообанын эшиги, Алла таала тообаны кабыл кылуунун эшиги ачык болуп эсептеле берет. Тообанын эшиги ачык. Ким болсо тооба кылып калыңыз. О тууганым, эгерде жашооңузда канча адам өлтүрбөңүз, кандай туура эмес ишенимдерди басып жүрбөңүз, кандай ыплас жашоодо адамдын канын төгүп, адамдын жанын жеп жүрбөңүз, бирок эгерде Кудай тааламдан тооба кылсак, чын жүрөктөн Алла таалага кайта турган болсок, Алла таала дайыма сиздин тообаңызды кабыл кыла берет.